Assalamu алейкум достор, Иран жөнүндө сөз кылабыз. Иран жөнүндө тилекке каршы бейтарап жазылган, тастыкталган туура кабарлар өтө аз. Көбүнчө бир тараптуу ызы чуу болуп атат. Маалымат талаасын бир тараптуу кабарлар каптап калды. Аларды адамдар окуп, ошого ишенип, бири-бири менен сүйлөшүп атат, интернетке посттор жазып атышат. Бирок биз эгер чындыкты көргүбүз келсе, Иранда чынында өзү эмне болуп атат? Ирандын жарандары кантип жашап атат? Алар кандай ойлойт? Бул окуяларга кандай карайт? Бийликтин жарандарына болгон мамилеси, жарандардын бийликке болгон көз карашы, ошону түшүнгүбүз келсе, биз бул бир тараптуу ызы чуу салган кабарларды көп окуй бербешибиз керек. Алардын баарын окуп чыксак дагы биз Иран жөнүндө дагы билимдүү болуп калбайбыз. Биздин көз карашыбыз бурулуп калат башка жака, бирок биз Иранды дагы эле түшүнбөй отура беребиз. Ошон үчүн Иран тарапты дагы угуш керек, бирок тилекке каршы Ирандан үн өтө аз чыгып атат. Азыр эми кадимкидей эле Ирандын тегерегинде маалымат согушу жүрүп атат. Бирок ушул маалымат согушунда Иран алсыз экен. Бул көрүнүп эле турат да. Ушул жерде мен мындай сабак чыгардым. Мамлекеттер өзүнүн армиясын эле күчөтө бербей, маалымат согушун дагы үйрөнүш керек экен. Маалымат согушу жактан дагы өзүн өнүктүрүш керек экен. Мен билген бир гана киши бар, профессор Мухаммад Маранди деген бир киши. Абдан билимдүү, абдан терең билимдүү киши. Иранда бир университетте мугалим болуп иштейт. Иранды өтө жакшы билет, регионду өтө жакшы билет, дүйнөнү өтө жакшы билет. Мурдагы былтыр Израиль менен Иран согушуп кеткенде дагы ошол киши көп чыгып аткан интернетке. Батыштын журналисттери Иран тараптан бирөө катары ошол кишини чакырып атышкан. Тез ошол журналисттер менен айтышып кетип аткан, дебатка кирип кетип аткан. Мен мында карап турсам, аларды оңой эле жеңип коет да, үстөмдүк кылып коет. Себеби ал журналисттер бар жокту үстүрттөн билет. Иранга өмүрүндө барган эмес. Иран жөнүндө бир жалган жашык ушак бири-бирине айтып жүргөн сөздөрдү айтып, ал кишиге Иранды каралаганга аракет кылып атышат. Бирок ал киши аны оңой эле андай эмес экенин тастыктап коюп атат да. Себеби ал киши Иранда жашайт, Иранды билет. Мисалы, былтыр Израиль менен Иран согушат деп аткан учурда элдин баардыгы кабарлар мындай нерсени айтып аткан. Иран көптөн бери санкциянын астында жашайт. Ирандын бийлиги эффективдүү эмес. Иран ичинен чирип калган, армиясы дагы чирип калган. Азыр согушуп кетсе, Израилдин армиясы акыркы технологиялар менен иштейт, өтө өнүгүп кеткен, оңой эле жеңип коет деп атышкан. Израиль Иранды. Мен дагы ошондой окшойт деп ишенип калдым эле. Кийин ал кишини уксам, профессор Марандини уксам, андай эмес деди. Иранды Сирияга, Иракка, Ливияга окшотпогула. Иран абдан чоң мамлекет, абдан күчтүү мамлекет. Израилдин Иранга күчү жетпейт деп айтып аткан. Кийин согуш башталып кетти. Биринчи күндөрү Израиль бир аз шаштырды, бирок 2-3 күн өткөндөн кийин Иран үстөмдүк кылып баштады. Ошол киши айткандай эле болду да. Азыр дагы мен ошол кишини мына акыркы болуп аткан окуялар жөнүндө угуп көрсөм, ал ызы чуу салып аткан кабарларда эмес да абал. Ал жерде өзү каяктан келип чыгыптыр бул митингдер. Иран 1979 жылдан бери санкцияда жашайт. Болбосо абдан кен жактан, ресурс жактан абдан бай мамлекет да. Нефт жактан алганда дүйнөдө 3-чү орунда турат. Ушунчалык көп нефт бар. Газ 2-чи орунда экен Россиядан кийин. Бирок аларды сата албайт. Себеби булар санкцияда жашайт. Ошондон айынан экономика айрыкча мына Трамптын акыркы келгенде өтө катуу санкциялар салыптыр дагы. Азыр экономика жакшы эмес экен. Айрыкча Ирандын акчасы эрип бараттыр, реал. Мисалы, былтыр $1 400 000 реал болгон болсо, азыр 1 400 000 чыгып кетиптир. Адамдар акча алат, айлык алат, же бир бизнес кылат, кичине колуна реал түшкөндө аны тез арада алмаштырып албаса, долларга, алтынга же башка бир нерсеге, же бир буюм алып албаса, акчасы эрип кетет экен да. Ошентип жарандар бир базарда митингге чыгыптыр. Ал митинг өтүптүр, тынч эле өтүптүр. Бийлик аларды угуптур. Мындай митингтерге биз туура эле карайбыз, адамдардын проблемаларын билебиз деп кайра айтып атат. Бирок ошол митингтерди колдонуп, ошону алоолонтуп, ызы чуу салганга аракет кылган бир күчтөр бар дейт. Ошолорго каршы күч колдонуп атышат, ошолорду басканга аракет кылып атышат. Ал күчтөр аз эле экен. Жалпы эл, көпчүлүк эл окуя азыр эмне болуп аткандыгын, бул ошол ызы чуу чыгаргандар ким экен, алардын аркасында ким турганын жакшы эле көрүп турат экен. Бизге окшоп эле, бар жокту түшүнүп эле турат экен. Аларга каршы көпчүлүк эл өзүнүн бийлигин колдойт экен. Азыр бирок бир кабарларды угуп турсаң, андай эместей болуп көрүнөт. Алар айтып атат,
баланча шаарды алышты, түгүнчө шаарды алышты, милиция митингге чыккандарга кошулду, тигинти мынти. Дагы бир даже мындай бир кабар окудум. Аятулла Хумейни, Ирандын лидери, духовный лидери деп коет. Ошол киши 20дай өзүнө жакын адамы менен даяр турат имиш, Москвага качат имиш. Ошондой кабар чыгарышты бир 3-4 күн мурда. Бул кабарлар ачык эле жалган кабарлар, ошо маалымат согушунан чыккан кабарлар да. Бирок профессор Марандинин айтуусу боюнча андай нерсе жок. Көпчүлүк эл бир муштум болуп эле турат. Окуянын бар жогун көрүп турат, мунун аркасында кимдер бар экендигин көрүп турат. Булардын аркасында кимдер турат? Кантип башталды? Ошол кичине митингдер чыгып баштаганда эле Трамп өзүнүн эмесинде, баракчасында биз көчөгө чыккан, митинг кылган ирандыктарды колдойбуз деди. Эгер Ирандын бийлиги аларга күч колдонсо, аларды өлтүрө турган болсо, биз аларды коргогону келебиз деп жазды. Жана locked and loaded деген бир сөздү жазды да. Ал деген курал жарактар, биздин курал жарактар октолгон жана атканга даяр турат деген мааниге келет. Биз ошондой абалда турабыз деп жазды. Анын артынан мурда Трамптын биринчи мөөнөтүндө ЦРУнун башында, ЦРУ, CIA, Американын сырткы эл аралык коопсуздук кызматы. Ошонун башында турган Майк Помпео деген киши Иранда митингге чыккан ирандыктарды жана алардын артында турган ар бир Моссад агенттерин жаңы жылы менен куттуктайм деген сөздү айтты, жазды. Марк Рубио, Трамптын жардамчысы, жазып атат. Европанын лидерлери жазып атат. Бардыгы өздөрүнүн соц тармактарына митингди колдойбуз, көчөгө чыккыла деп жазып атышат да. Эми ачык эле алар Иранды ичинен эме кылгысы, көтөргүсү келип атат. Менин байкоом боюнча ошондой бир аракет кылышты. Анан могул маалымат согушу менен отту алоолонтконго аракет кылышты. Эл көтөрүлсүн, дагы өздөрү эле төңкөрүп кылып салышсын деп күтүштү да. Бирок ал максатына жетпептир. Профессор Марандинин айтуусу боюнча дагы кечээ мисалы Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан деген киши. Мурда ал киши коопсуздук кызматынын башында турган Түркиянын. Өтө көп нерсени билет да. Ошол кишинин дагы айтканы боюнча ошол көтөрүлүш кылганга аракет кылгандар аз. Көпчүлүк эл бар жокту көрүп турат. Алар бир муштум болуп, бир болуп эле турат. Былтыр Израиль менен согушуп кеткенде дагы ушундай бир кичине митингдер болгон, бирок согуш башталганда алар бириге калган дейт. Эми кечээ мисалы дагы бир кабар чыкты. Американын армиясы Иранды бомбалоо планын Трампка берди дешти. Бирок Трамп чечим кабыл элек дешти. Мурдараак декабрдын акырында Израилдин премьер-министри Нетаньяху Трамп менен жолуккан эле. Ошондо дагы бир жолу булар талкуулаган окшойт. Ошо Иран менен согушуу жөнүндө. Израилдин эң каалаганы өзү Американы согушка тартуу да. Эгер Израиль өзү согуша турган болсо Иранга күчү жетпейт, бирок Американы дагы тартып, батышты дагы Американын союздаштарын дагы тартып, Иранга толук кандуу согуш ачуу. Ошого тартканга аракет кылат. Бирок Трамп чечим кабыл ала элек деп жазышты. Андай чечим кабыл алып калышы деле мүмкүн. Алдыбыздагы күндөрдө ошондой болуп калышы деле мүмкүн. Бул кандай кесепеттерге жол ачат, аны эч ким биле албайт. Ошо профессор Маранди былтыр дагы айтып аткан. Ошо Израиль менен согушуп атканда, эгер Америка кошула турган болсо, толук кандуу согушка кошула турган болсо, биз ушул региондогу Американын досторуна, нефть чыгарган досторун бомбалайбыз. Жана нефть базары кайнап баштайт. Нефттин баасы көтөрүлүп кетет. Жана бул дүйнөнүн экономикасын, Американын экономикасына абдан чоң зыян берет деген сөздү айтып аткан. Азыр деле ошол сөздү айтып атат. Иран антип жөн эле колун көтөрүп багынып калбайт, жооп берет деп айтып атат. Иран чындап эле абдан чоң мамлекет экен, достор. Мындай аянты жактан ала турган болсок, Германия, Франция, Испания жана Англия бириксе, бардыгы биригип Иран чалык экен да. Абдан чоң мамлекет. Ресурстар жактан жана айтып кеттим, нефть 3-чү орунда турат, газ 2-чи орунда турат. Эли дагы көп. 80 миллион, 90 миллионго жакын, абдан көп. Көпчүлүгү жаштар. Анан биримдик экен. Жанагындай эки бөлүнгөн эмес экен. Бирок жаштардын арасында бар экен, ошондой азыркы бийликке каршы болгондор бар экен. Алар интернеттен көрүп атат, алардын көзүндө, алар деле бизге окшоп Инстаграмга кирип атат.
Анан башка дүйнө ушунчалык жыргап жашап жүргөндөй болуп көрүнөт темалардачы. Алар ошентип атат, бизде могул режимдин айынан биз ошентип жашай албай атабыз деп ойлошу мүмкүн. Ар түрдүү соц тармактар аркылуу алардын көзүнө бир пропагандалар көрүнүшү мүмкүн. Ошондой бар экен. Бирок көпчүлүк адамдар өзүнүн бийлигине болгон нараазычылыгын дагы азыркыдай жол менен төңкөрүш кылып кетирүүгө каршы экен да. Азыркындай төңкөрүш боло турган болсо, толук кандуу Американын башкаруусунда бирөө келет. Бул нерсеге каршы экен. Алар өздөрүнүн жолу менен өнүгүү, өзгөрүүгө баруунун тарапташы экен. Азыр мисалы мурдагы видеомдо айтпадым беле, 79-жылга чейин төңкөрүш, ислам революциясы болгонго чейин ал жерде Реза Пехлеви деген бир киши турган. Ал кишини Англия жана Американын коопсуздук кызматтары алып келип койгон эле. Кийин төңкөрүш болгондон кийин ал киши качып кеткен. Азыр ошонун балдары Америкада жашайт. Эң чоң баласы азыр Америкада жашайт экен. Ошол киши азыр соц тармактарда жазып, эме кылып үндөгөнгө аракет кылып атат. Чыккыла, тигинткиле, мынткиле деп. Мен келип, эгер төңкөрүш кылсаңар, мен келип мамлекеттин башында отурганга даярмын, тиги бул деп атат. Бирок мында карап турсаң, ал кишини Ирандын эли колдошу мүмкүн эмес да. Ал кишинин Иранга кирүүсүнө уруксат беришпейт. Себеби ал ошол Американын адамы болгону ачык эле болуп турат. Ирандын элинин көпчүлүгү буга каршы экен. Ал киши Израилге барып, баягы дуалдамын деп турган сүрөттөрү бар. Эми анын менин байкоом боюнча анын эч кандай шансы жок. Кыскача айтканда, абал ушундай экен. Бирок алдыбыздагы күндөрдө эмне болуп кетет, аны билбейбиз. Себеби кечээ согуш планы Трампка берилди дешти. Ал кандай чечим кабыл алат, аны дагы көрөбүз. Ушундай достор, силердин оюңар кандай? Ирандагы азыркы абал жөнүндө оюңар кандай? Жалпы эле Иранга болгон мамилеңер кандай? Кандай көз караштасыңар? Иран жөнүндө эмнелерди билесиңер? Ашыкча кетпей, эч бир тарапка ашыкча кетпей, өзүңөрдүн оюңарды жазгыла. Бул теманын тегерегинде дагы сүйлөшөлү. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.